يلي وحدت الإله يلي كنت ولا يا رسول الله يا غالي. يا حبيب الله يا حبيب الله. يا ابن عبد الله Ухуд согушу башталды. Бул абал Мекке жана Мадиналыктардын ортосундагы Мындай болбойт. ошентип эки каз тарап согушууга беттенип жатышты. Аллахтын арыстаны деп сыпаттаган. Бул баатыр сахабанын согушканын көрүп
алдынан чыккан дин душмандарын четинен өлтүрүп жатты. Хамзадан өч алуу ирет. Аллахтын арыстаны Хамза өлдү. Конуна жаны кайышып турду. Андан соң күтүлбөгөн окуя жүз берди. Алар чегинип жатышат. Аларга мал дүйнөсү да көрүнбөй калды. Бул олжолорду чогултуп алыш керек. Жүргүлө түшөбүз. Жок, эйлеген ордуңардан жылбагыла. Сен кааласаң кала. Жеңишке бир аз калганда мындай окуя жүз берет деп ким билсин. Хамза, сени таптымбы? Эми айтчы, сени ким менин колумдан куткарат? Сен өлүп эле кутулам дедиңби? Жок, андай ойлосоң адашасың. Ызаасын ичине жашыра албай келген Хинд Хамзанын жарылган төшүн көрүп токтоп калбай
курчап алышат. Анда Абу Суфиян мусулмандарга үн салат. Силердин катардагылар Умар деди. Анда Умар: "Сен айткан жалган. Болот. Аллах кааласа, ал жер силер менен биз жолуга турган жер болсун" дейт. Кармап кала албайт. Сен кармап калганды эч ким бере албайт. Сен жолдон чыгарганды басып кетүүсү мушриктердин бир нече сахабаларды кырып салуусуна өбөлгө болду. жөжөнүгүздү санайбыз деген ушул да. Башында Мухаммадты ушундай бир кылдаттык менен коргоп жатышты. Алардан кишилер өлсө, өлүгүнө да деп аларды бириктирген жана ушундай бек кылган бир иш бар экени анык. Ортодо ушундай бир Азыр аштан абыл суруу башчы. Эми Мухаммад чыныгы жүзүн көрөр болду.
айтып, аларды тынчтандыралы. Мухаммад оңойлук менен чегинбейт. من أصيب فإن Денесинин жарааты убакыт өтүшү менен айыгат. Бирок Хамзанын өлгөнү катуу сокку болду. لم يمثلها أحد من العرب. Буга Аллахтын эгер алар صدق الله العظيم. жаратканга тоо кылам. Эми душмандардын согушунда болгон окуялар пайгамбарыбызды ызалантып бир канча убакытка мырзасынын кызы Азирети Фатима жана Али бин Абу Талиптин жашоосунда да деп атады. хижираттын 3-жылы تظن سادتها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما сабырың Аллахтын колдоосу менен гана болот. Аларга кейиби да.
كتاب معينة يحمي سيرتك رحقنا المختوم فيك فرح الحزين